Assalamu alaikum, урматтуу Талас Жарнама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, мекендештер, Талас тургундары, мен сиздерге Манас көчөсү менен Луговая көчөнүн кесилишинен мына ушу сатыкка чыгып жаткан чоң тамды мансарты менен жана ошондой эле жанында дагы бир тамы менен жалпы 12 сотикте жайгашкан кош тамды тартып берейин. Дагы мен сиздерге тактап дарегин түшүндүрүп берип коеюн. Мына ушул Манас көчөнү баарыбыз билебиз. Кирова көчө менен келип Манас көчөгө түшүп күн чыгышты көздөй жүрө турган болсоңуздар, ушул Луговая көчөнүн кесилишинде сол тарапта көрө аласыздар. Ушул там ичинде бардык шарттары менен экен. Видеодон алыстабай туруңуздар. Кааласаңыздар, берик наркы тамындагы арзан айтып атат, аны да алсаңыздар болот. Кааласаңыздар, чогуу алсаңыздар да болот. Ушундай Талас шаарынан жакшы жерден, жакшы райондон чоң участогу менен там издеп жүргөндөр, бардык шарты менен издеп жүргөндөр, анда эмесе видеону көрүңүздөр. Мен сиздерге биринчи үйдү тартып берейин, андан кийин сырт жактарын баарын тартып берем. Бисмилла деп туугандар кирдик. Мынакей киргенде бул тамдын чоңдугун, размерин айтып берип коеюн. Узундугу 19га, туурасы 13 болгон. Ушундай мансарты менен салынган, бирок азырынча мансарты бүтө эле экен. Үйдүн сырты утепление болгон, клейин баары чыгып алган. Анда эмесе ичин мен сиздерге бир тартып берип, андан кийин сыртына да өтөбүз. Бисмилла, киргенде эле прихожка. Прихожкадан кирдик. Оң тарапка кухнясы, холлу. Өзүңүздөр көргөндөй, студия, холл, кухня. Ичин баары обой, потолокторун баары гипсокартон менен көрөп болуп жазалып, бардык софиттер тагылган. Мынакей, бул жагында кухнясы, бардык шарттары бар, суулары кирген. Андан кийинки бөлмөлөргө өтөбүз. Бул коридордон түз киргенде душевой кабиналары, бул жагында бардык санузел, туалет, раковина бардыгы шарттары менен. Солго киргенде да бул жеринде чоң холлду көрө аласыздар. Гостиный, дуалар, фотообой, потолоктор, натяжной потолок тартылып, гүлдүү жана көрөп болуп жазалып, софиттер менен жакшы коздолгон. Бул холдон сол тарабына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, дуаллардын баары обой, парой отоплениялары, бардык шарттары бар. Ошондой эле түз кире турган болсок, бул холдон бул жагында дагы бир зал. Залдын узундугу болжол менен 4,5га 7,5. Потолоктору коздолуп, натяжной, гүлдүү натяжной потолоктор тартылып, көрөп менен жазалып, софиттер коюлган. Фотобойлору бир тарабына да чапталган. Эшиктердин баары ушундай жакшы эмаль эшиктер. Андан кийинки бөлмө дагы бир спальный бөлмө. Дуаллардын баарына жакшы гүлдүү обойлордон жабыштырылган, потолок гипсокартон. Мынакей туугандар, үйдүн ичин мен сиздерге бир сыйра көргөзүп бердим. Экинчи этажы толук бүтө эле экен. Ошон үчүн экинчи этажды чыгып биз сиздерге чагылдырып бере алган жокпуз. Кийинки жанындагы тамды жана бул жакта склад сарайларына тартып берип коелу. Мынакей туугандар, бул сиздер көргөн чоң склад ангар экен. Узундугу болжол менен узун туурасы 13гө 17, аябай чоң ангар, гараж, склад. Мындай гаражды куруштагы көп акчаны талап кылат. Даяр гаражы менен, сарайы менен. Бул жагында короо сарайлары бар экен. Бул воротаны көрүп атасыздар. Бул воротадан Луговая көчө менен дагы кирип келе турган мынакей двору, машина кое турган двору мына ушул Луговая тараптан асфальт көчө менен кирип келет. Андан кийинки жанындагы кош тамында сиздерге маалымат берейин. Бул жанындагы тамдын дагы воротасы мына ошол Луговая көчөдөн, асфальт көчөдөн кирет. Бул тамга тиешелүү 6 сотик, ал эми бул тамга тиешелүү 6 сотик. Жалпы 12 сотик туугандар. Бул там туугандар азырынча киши жашабайт экен, убагында жашаган экен, бирок азыр бош турат. Баасына көңүл буруңуздар анда эмесе. Баасы бул тамды өзүнчө $30,000 сурап жатышат.
Ал эми бул чоң тамды болсо 90 000 доллар сурап жатышат туугандар. Өзүңүздөр дагы сүйлөшүп көрүңүздөр, вариантыңыздарды айтып көрүңүздөр. Кандай сунуштарды айтасыздар. Өзүңүздөр эгер үй жакса, содалашып келишип көрөсүздөр. Тамды ким алса да буйрусун. Аябай чоң там экен, кирпичтен салынган. Жакшы там экен. Туугандар, видеого лайк басып коюңуздар. Жана бул видеону дагы жакындарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар.